Азыркы бийлик эмне иш кылыш керек эле? Бул казино Кыргыздын башынан өткөн да. Бул бийлик алыска барбайт. Кыргызга Арсеналайга бирикмейин. Кыргызды коркутуп башкарбайт. Азыр куткарууну ойлош керек эле. Кече жакында окуя болду, муну бул чындык болгондон айтып койсок болбойт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Бүгүн 27 июнь 2022 жыл. Мен ушул бүгүн бийликтегилер жөнүндө, анан байлар жөнүндө условиямды, шартымды, деги эле болушу кандай болуш керек эле, ушул жөнүндө айтып коеюн деп атам. Муну азыр өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы, Кыргыз өлкөсүндөгү бийликтин акыбалы, Казак мамлекетиндеги бийликтин акыбалы, Орус элинин, Европа элинин, өлкөлөрүнүн, Американын акыбалдары кандай болуп атат. Бардыгы эле бир туңгуйукка такалды. Мисалга, бийлик эмне иш кылыш керек эле эң биринчи. Ушул жөнүндө айткым келип атат. Мен ошо Атамбаевдин убагында дагы ушул азыркы эле сөздөрүм менен Атамбаевга дагы каршы жүргөм. Жээнбековдун убагында деле азыркы түшүнүгүм менен Жээнбековго каршы тургам. Азыр деле Садыр Жапаровдун бийлигине каршымын. Эмнеге дегенде, ошол Сооронбай Жээнбековго эскерткендей, доор талабын билбей атат да. Доор талабы, ар доордун өзүнүн талабы, илими болот. Ар доордо жаңылануу, өзгөрүү, эски мыйзамдардын өчүүсү, өзгөрүүлөрү болот. Азыркы бийлик эмне иш кылыш керек эле? Мисалы ошо Кыргыз өлкө мамлекетин эле примерге алалы дагы эле, ошону анан башка өлкөгө көчүрүп көрөлү да. Азыр экономиканы толтурабыз эле деп атат да. Экономиканы толтуруп, биз ашырып, биздин мамлекет ракета ойлоп таап аткан жок, же ракета жасап аткан жок, акча аябай керектегидей. Же военный самолет, корабльдерди ойлоп таап аткан жок, акча ошого керектелгидей. Же дүйнө менен мындай атаандашып экономика көтөрүп аткан жок. Азыр экономиканы көтөрөбүз деген эле сөзү тетирсинче бүгүнкү күндө карызы, сырткы карызы мамлекеттин көбөйүп кетти. Өзүңүздөр күбөсүздөр, жыл өткөн сайын. Тетирсинче мына кечегине казино ачабыз делди. Ошо керек болсо күзгө чейин 1 миллиард, 2 миллиард сомго чейин кирешет чөткөн деп. Кумтөрдү кайтарып алып атабыз деп атышат. Мисалга да, эми мындай келечекти караш керек да. Кыргыз экономикасы кандай көтөрүлүш керек эле, мен ошонун да бир себептерин айтып берейин болушун. Экономиканы мейли ошо казинону ачып, кассовый аппараттарды коюгон менен деле баягы өз элин эле шыпыр болуп атат деп айтсак болот да, арга жоктон. Бул казино Кыргыздын башынан өткөн да. Казинолор болгон Кыргызстанда. Эми ал да бир бопороз чеккенге, арак ичкенге окшош бир рахат экен. Ал рахатка түшүп алган, кумарга түшүп алган бирөөлөр үчүн. Ал үйдөгү оокат
зарплатты көтөрүп чыгып сатып үй бүлөнү жакырлантат. Бул болгон да, бул Кыргызстанда. Ошол үй бүлө карызга батат. Ошол үй бүлө муун өлөт. Бул бийликтин арга жоктон жасап аткан иши болуп атат. Түшүнүш керек бийликти дагы. Ал казинодон түшкөн тыйын көп болсо зарплатка, пенсияга, жөлөк пулга ушуга эле кетет. Андан ашырып, жана мен айткандай, военный техника миллион долларлык, миллиард долларлык же космоско спутник учуруп атса бир жөн. Көрдүңүзбү, эптеп эле күн багыш үчүн дагы акыбал оор болуп калды. Былтыр пандемияда Европада тур сезон токтоп, авиалиниялар токтоп, ондо мен тамашалап күлдүм эле. Кыргыздын башы эчтекеге оорубайт. Себеби бизде авиалиниябыз жок, тур сезонубуз жок. Баягы экономикабыз байланып турган ага. Завод фабрикаларды эч жагы эле сатып ийгенбиз. Эчтекеге бизге мындай влиять этпейт экен деп баягы тамаша катары. Кыргыздын экономикасы, саясаты кандай болуш керек? Биздин башыбызга келген адам, кыргыз элинин башына келген адам, күнүмдүк эле ошо айлык берем, зарплатты көтөрөм деген эле убада менен, ошол убаракерчилик менен эле күн өткөрбөш керек эле. Ал күн менен же болбосо ошо бир байды камап, же эскилердин аркасынан түшүп алып, куугун кылып аткан менен ушу менен эле убаракерчилиги кетип атат. Элди куткарыш керек эле. Адамзатты куткарыш керек эле. Куткаруу деген бул мындай. Ар бир улуттун, ар бир өлкөнүн жаңы доордо жашоого жаралуу бир максаты бар, флагтарды. Ошол жаңы доордо кыргыз элинин таны жаны могу аалам, вселенныйга жарактуу болгондуктан кыргыз элине адамзатты сактап калуу үчүн кайыптан аян, кабар, илим, буйрутмалар берилген, адамы буйрулган. Же болбосо мына азыр бүгүнкү күндө адамы акылы менен ойлонуп чыккан, техниканы ойлоп тапкан Германия, Япония, Франция, күчтүү мамлекеттердин акыбалы бүгүнкү күндө кандай болуп турат? Оор. Вирусу, табият кырсыгы, кыскасы такалды. Мүмкүн алар бир кезде техника ойлоп тапкандыр, биз техниканы пайдаланып атабыз. Бүгүнкү күндө машинесин менеп, компьютерин урунуп, аларда бир кезде ошол улут бир миссия кылган, кызмат кылган. Эми ход Кыргызга келди. Азыр кыргыз башчылары эмне кылыш керек эле? Кыргыз башчылары биринчи кыргызды дүйнөгө таанытыш керек эле. Мисалга кыргызды дүйнөгө таанытыш деген сөз кыргызды башка улуттар, башка өлкөлөр мындай эле көрүп атат. Бир өнүкпөгөн, жакыр, цивилизациядан артта калган, коррупциясына белине чейин баткан, ханын коолап ийген, бир мындай бир абдан ылдый эле бир баалаган өлкө, улут катары көрүп атат. Жок. Дүйнөгө азыр дүйнөнү куткарып калыш үчүн, адамзатты куткарып калыш үчүн кыргыз улутунун ордун адамзатка таанытыш керек эле. Мына мен кудаймын деп чыккандай, кыргызга гени жетилгендиктен ушу аалам күчтөрү улуу кыргыз дегендей, улуу күчтөр кыргызды кейди дагы, бирөө асман менен кабарлашып аян алып калды. Бирөө ата жолунда арбак кийип
багыт берип, бата берип, ошонун корпусу да элди арылап калды. Бул эл арасында болуп атат. Бул улуулук да, демек улуулук. Дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берип адамзатты куткарыш керек эле. Кыргызды ушинтип дүйнөгө таанытыш керек мындан кенен сөз менен. Айыттып эле, уялбай эле. Мына Түрктүн президенти, Турциянын президенти элин мактап эле атат. Президент айтып чыккандан кийин башка кабыл алып атат да. Мисалга Европага айтты, Европа мен шартыма көнбөсөңөр мен варотаны ачып ийем, эртең мигранттар каптап кетет силерди деп эле угроза кылып атат. Ошол сыяктуу эле кыргызды тааныбасаңар, кыргыз силерди кыйратып коет. Мына Арыстан Алай экономикасы менен көтөрүлгөн мамлекетти Арыстан Алай экология менен басып койду. Кыргызга Арыстан Алайга бирикмейин, дүйнө эле кыйрата берем. Бул чындык, ошону кандайдыр бир дипломатик сөз менен жеткириш керек эле. Бул бир. Экинчи, бийлик эмне кылыш керек эле? Ошол бригадасы менен, мейли парламенти, правительствосы, президенти эмне кылыш керек эле? Адамды, ошо кыргызды өстүрүш керек эле. Кыргыз доор алмашыптыр. Гени жетилиптир адамдын. Азыр силердин корпусуңар аял эркек ролун аткарса, азыр арбайдай сыпатка өтүшүбүз керек экен. Атаң кудайың дегендей, биз адамзаттын кудайы экенбиз. Биздин батабыз береле, батабыз менен, багытыбыз менен куткарат экенбиз. Биздин ордубуз келиптир. Техника заман bir техника түрдөгү адамдар болсо биз теңир адам экенбиз. Алар темир адам экен. Силер дин менен жашабай, ак карага бөлүнүп алып, улутка бөлүнүп алып, байгедейге бөлүнүп албай, арбайлар бөлбөйт да. Улуулук сыпатта болуп, соңор майдаланбасаңар үй бүлөдө уруш болбойт эле. Майдалангандан уруш болуп атат да. Мисалга мына аял, бул аалам. Аялды Кудай алсыз жаратты, бирок өзүнүнкү кудуретти, кереметти, сыйкырды, ачкычтын баарын ошо аялга берди. Аны урган эркек өзү жакшы эркек эмес. Өзү оңбойт. Эркек кыйын эмес жаңы доордо. Аял кыйын, кыргыз кыйын дегендей. Десе аялын урган эркек токтойт эле. Аялың эртең менен кабагын бүркөгөндө кечке сен настроениең бузулуп жүрдү, ишиң жүргөн жок, деп чындыгысын окутканда уруш болбойт эле үйдө. Майдаланбайт эле, байлык бийликке жабышпайт эле. Ниетиң оңолсо, ниетиңе жараша күн көрөсүң дегендей адам өскөндө ошого жараша баягы пайгамбар барына разы, жогуна кайыл дегендей ошо бары менен жашайт эле. Азыр куткарууну ойлош керек эле. Адамзаттын аң сезимин өстүрүп ийсе эле, табият мээрим төгүп, аалам, ата тег арбак мээрим төгүп, баягы атага окшош да. Кудай атаң, атаң кудайың дегендей эле атаңа окшош. Сен жакшы болсоң, сени жакшы көрөт. Мээрим төгөт, колдойт, коштойт, жерене дегендей эле. Анан азыркыча эле бараткан багыты бул жол менен, бул бийлик алыска барбайт. Бүтүп калды. Такалды. Ошол теледебатта да айттым эле, Садыр Жапаров шайланып калса эмне болот деп башка кандидаттар суроо бергенинен, эволюция кылыш керек элди. Өстүрүп кетиш керек. Эволюция болбосо революция болуп кетет. Революциянын эч кандай деле пайдасы жок кыргыз элине. Эволюция деген мына эволюция. Эволюция. Бир кезде ат менен араба чегип жүргөнбүз, ал бир эволюция экен, артта калды.
Ленин заманындагы, пайгамбар заман, Манас заманында эволюция экен да артта калды. Ошо сыяктуу азыр техника доорун бүтүп теңир деген мыйзам заман келди. Ошого калыптаныш керек эле. Кече жакында бир кызык окуя болду. Муну бул чындык болгондон кийин айтып койбосок болбойт. Мен Беловодский район шаары, Московский район. Ошондон 2010-жылы бензин ташып турган убакта бир эски нефтебаза биягында бир комбинаты менен алгам. $900,000. 650,000 берип, 250,000 алганда ошо бизге саткан казак жигиттер мурун бир иранецке саткан экен. Ал иранец сотко берип, экөө соттошуп калды. 2014-15 жылдары. Анан эми сот тутуп кел, анан калган 250-ни берейин деп дагы бир 20 канчасын алыптыр эле. Аны ошо менен жок алар. Кимиси утту, кимиси калды деле билбейбиз. Ал комбинатты кайтарып, эмдигиче налогун төлөп мен отурам. Анан жакында май айынын аяк ченинде ал бухгалтерымдын наамында эле комбинат, менин бухгалтеримдин. Анан ошого бир-эки жигит келген эмиш. Биз Камчы Көлбаевдин атынан келдик. Сен могуга эч кандай претензиям жок деп, бая заводко кол коюп бер деп. Анан карасак, 2017-жылы бир решение чыгарып алыптыр. Мени деле чакырбайт, бухгалтеримди деле чакырбайт, сотко. Жаркеева деген бир акмак аял бар экен, Свердловский район сотто азыр бошотуп ийген экен, аны кийин. Ошол чечим чыгарып коет. 650-син алган, 250-си калган. 250-ни биз бирге бергенге даярбыз, бирок кагазды колубузга алып келип бер дегенбиз. Ана мен ошондо ойлондум. Бул Камчы Көлбаев криминалдар дүйнөсү. Көлдүк жигит. Бул эмнеге мага жабышып атат? Булар Садыр Жапаров менен бирге эмиш. Ошолнун балдары анча-мынча соттун баарын чечет эмиш. Уксак. Ана мен ойлондум. Бийлик Арыстан Алай жаңы Удайды сүзөт, химия жүрөт деген илгери бир билдирүү бар эле. Сокеда сүздү мени. Химия жүрдү, кетти. Булар да сүзкүдөй болуп калдыбы? Деп ойлонуп, анан не кылар экен эми? Пайгамбардыга байланыш бергенде аламдан. Пайгамбар дагы сакталуу болот, аны пенделер эчтеке кыла албайт. Ал калп айтпагыдай энергия кийет. Ошондой бир баягы корголгон көп кырлары болот. Кудай жерге кийип түшүп энергия катары Арыстан Айды кийсе, анан эми ошону криминалдар сөз сүйлөйбү? Криминал бийлик деле криминал болуп алган да, законный криминал болуп алган. Камайт, коркутат, мокотот дегендей. Аны ушундай болуп калдыбы? Көрөйүнчү эми. Арыстан Алай жаңы Кудай улуу күчтөрдүн өзгөчө кароосундагы инсан делет. Ана эми эмне керек? Көрөйүнчү. Менин көңүлүм жаратат, көзүм жаратат, сөзүм жаратат. Эмне болор экен? Деп бир мындай программа кылып койдум эле. Бир-эки күнгө жетпей эле ошол аябай булут каптап, көлдө кар жаап катуу, май аягын аяк эле. Кайбирендер кайтыш болуптур. 1000 ашык дейт да. Ооруп калдыбы деп. Анан кийин жыйынтык чыгарышыптыр. Ачкачылыктан деп.
кайберен баягы ай караган текедей дегендей кайберен эч качадан жаңылган эмес да жашоодо. Ошо улак өлбөсүн деп күн санап ай санап кошулган. Мында улак эмес, эчки теке аркарына чейин өлүп атпайбы? Демек көрдүңүзбү? Бул жаңы Кудайдын керемет күчү айла жок экен да. Кышта, кыраанда, чилдеде өлбөгөн кайберен кайып да, кайыптан пайда болгон. Кайыптай жок болот, кайыптай жашайт баягы горный баран, домашний баран дегендей алар өзүнчө бир кайып баягы ааламга окшогон жашоодо жашайт да. Ошон үчүн ай карап анан кошулуп анан уланып атпайбы? Ушулар кырылып кеткенден анан ойлондум. Суречки өлгөндө деле Суречкинин каргышы деле кожо жашка жакшы болгон эмес. Эми мунун төлгө белгисин карайлы. Кайберендердин кайтыш болгонун. Элди өстүрүп кетпесе, эл өспөсө, адамзат өспөсө, адамзатты ушинтип улуулукка калыптандырып куткарбаса, табият бул арстан алайдан сыйкыр аурасынан амал анан программалат делет. От, суу, таш, аба, арбай, инопланеттен периштелер. Ал эмне деген сөз? Ал ойлонгондо эле сүрүнөн, же болбосо мээриминен амал программалат, же сөзүнөн анан ошону бүтүрөт деген сөз да. Баягы буйрукту правительство чыгарса, аткаруучулар, айыл өкмөт, губернатор, ар жагы участковыйна чейин аткарып атпайбы? Ошол сыяктуу эле Арыстан Алайга эми ушу жердеги ааламдан келген ак сотко жердеги бийлик анан криминал тийишеби? Не болор экен эми көрөйүнчү дегенде эле ушундай бир керемет иштеп кетти. Көрдүңүзбү, адам өспөсө, жерене, от, суу, таш, аба, арбай, инопланетан адамзатты кордоп кете берет. Бир гана куткаруунун жолу өстүрүп, адам арбайлык, улуулук сыпатка жеткен кезде табият кырсыгы токтойт. Табият кырсыгын эч ким токтото албайт. Соттагы, уюмдагы, криминалдагы, бийликтагы, байлыктагы эч ким токтото албайт. Дүйнөдө. Ошон үчүн Арыстан Алай табият менен дүйнөнү башкарып койду деп атат. Адамзатты башкарып кой, вирус, абада, куюн, булут. Борончу түшүмө кирди дегенде борон буряда. Күйөөсү аялын өлтүрүп, өсү мууну өлүптүр бир жерде. Ай, улуулук өтсө ал болбойт эле. Ошон үчүн бул бийлик конец болду, конец келди уже. Айтып кое берейин, эскертип коеюн. Жаңы Кудай катары айтып коеюн. Кудай жөн эле куткарып койбойт. Кудайдын талабы бар. Ал талап өс деп атат. Арбай бол, периште бол. Улуу болсоң, ана мен сени кароого алам деп атат. А пенде болсоң, мен сени союп жок кылам деп атат. Үйгө келсең деле мусорун чачасың, алып бары өрттөйсүң да. Чачык болсо, эски оокатты, керексиздин баарын. А жарактууну алып каласың да. Ошон үчүн 30% адам калат. А калыш үчүн улуу кыргыз дегендей улуу, сен кыргызсыңбы, кыргыздык сыпат барбы? Аялсыңбы дейт го, эми аялдык сыпат барбы? Энеде энелик сыпат барбы? Өзүнөн изилдейт го. Эркек эркектик сыпат издейт го өзүнөн. Кудай кудайлык сыпат издейт да. Арбай арбайлык сыпат издегендей, ошо улуу кыргыздык сыпатка өтмөйүн кырсык боло берет. Куткаруучулук ушул жерде. Ал казино ачуу менен кутулбайт. Ал бирөөнү коркутуу, үркүтүү, оокатын тартуу менен кутулбайт. Бул жеке кызыкчылык болуп атат. Мен күнөөлөбөйм. Мен ошон үчүн айтып атам го. Акаев кеткенде дагы ошол революцияга катышканбыз.
Бакиев катышып кеткенде дагы. Себеби ошол билип билбей жаңы доордун талабын жеткире албай. Муну жердеги пенделер түшүнбөйт экен, ал бийлик түшүнө албайт экен сен сүйлөп аткан сөздүчү. Анткени башы башка менен зайнет. Баягы кара нерсеге ак жукпай койгон сыяктуу экен да. Агартайын десең деле. Кече Садыр Жапаров сүйлөгөн эмеш. Атамбаев менин баламдын, атамдын, энемдин өлүмүнө себепкер. Эми Садыр Жапаров ошондой ойлоп аткандыр. Бирок мен андай ойлобойт элем. Ооба, Садыр Жапаров камалгандан кийин атасы, энеси, баласы чыгым болду. Табияттан оор жоюлду. Бирок ал Садыр Жапаров мен революция кылам, площадка киши чогултуп койгула деп келбесе камалбайт эле. Турса Москвада тура турса, эне атасы переживать этпейт эле. Бала деле мындай стресске түштү да. Ошон үчүн кандай баратканы мотодо оюна бирдеме келдиби? Кичине духун көтөрүп алдыбы? Ким билет эми. Мейли, ал киши күнөөлөсүн, Атамбаев күнөөлүү депчи. Өлүп аткан могу кыргыздарга ким күнөөлүү? Башчы күнөөлүү. Түстөн түс. Кырсык болуп аткандарга дагы башчы күнөөлүү бүгүнкү. Президентпи? Парламентпи? Правительствобу? Себеби адамы улуулукка ааламдан талап түшкөндөн кийин улуулукка өтмөйүнчө 27 кырсык буйрулат саны боюнча. Бала бакырасынан, малынан, пулунан, байлыгынан, бийлигинен, пикир келишпестиктен, ден соолугунан, жарым жандуу болуп калат, түшүнөн, табияттан. Мындай адамды эмнеге соттойт? Жер жашоосунда. Мейли Кудай буйруду десин. Кудай буйруп ошол кылмыш кылып койду десин. Бирок адам кылган үчүн адамды соттоп атат да. Анда Кудай сен кылыпсың деп Кудайды соттобойт беле. Кудайга доомат кылбайт беле. Сен кылган жоксуң, Кудай кылып коюптур депчи. Жок, жер жашоосунда адам жоопкер да бардык нерсеге. Башчысыңбы, элиңе жоопкерсиң. Атасыңбы, энесиңби, бала бакыраңа жоопкерсиң. Ошо адам Кудай өс деп адамды кийип алып айтып атса, ошо арыстан алай жаңы Кудай жөнөкөйлүк менен буйрук берет адамзатка дейт. Бекер сөз деп жокко чыгарса, чындап жанына ээ болбой калат. Кырсык, мына бул жерде турат мына. Кырсык адам кызматын билбегенде аткарбаганда Кудайдын ачыктан эскертүүсү дейт мына. Кырсык кайсы? Кырсык жөн эле өзүнөн өзү келбейт. Аны Кудай буйруйт, маселе жок. Арбай буйруйт, аалам буйруйт кырсыкты. Бала бакыраңа, мишиңе, малыңанбы, аң сезимиң жабыркайбы? Ден соолугуңанбы? Бирок адам кызматын, милдетин, миссиясын билбегенде Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ошентип азыр кырсыгып аткан, өлүп аткан, жолдо авария болуп аткан адамга ким жоопкер? Ата-энемдин, баламдын өлүмүнө ушу себепкер дегенде ким себепкер? Эл башчысы. Анын тегерегиндеги мындай бир билек келип 5 манжа чыккандай, бул деле бир кереке, бул деле бир кызматка жаралгандай, ошо бийликтегилер жоопкер. Муну арыгырынан чечмелей бергиле. Күн өткөн сайын дагы бул Арыстан Алайдын айтканы, Абдулдаевдин айтканы, жаңы Кудайдын айтканы туптуура экен дейсиздер. Менин оюм куткарып каны калуу. Сооронбайга да пресс-конференция бергенде айткам. Сооронбай, мени бир противник катары көрбө, бийликти бошотуп бер десе. Мени куткаруучу катары көр. Мен сени, жакындарыңды, кыргыз элди куткарып калайын деп атам. Элди аяп кой, жок дегенде жакындарың аяп кой, өзүңдү аяп кой. Десем, иш козгоду, айланайын, кызык киши экен. Дөпөрөс киши экен. Чыкырбай айланайын, кел отурчу. Кудай салам деди, салам алейкум, соке деди. Мен Кудаймын, мен сени куткарып калайын деди. Бейиште жашап атасың, бейиште кал, сый деди. Тосокко түштү бүгүнкү күндө тирүүлөй. Эми Кудайдан суранып атат.
эртеңки күнү кандай болорун, ошо сыяктуу мен ар бир адамга, ар бир бийликтеге, эл башчысына айтып койгум келип атат. Мен куткарып калайын деп атам. Ааламдан жөн түшпөйт да, о ааламдан кутту бекер кармабайт. Ошондуктан биринчи куткаруучуну ойлосоңор, элди кантип, буга эч нерсенин деле кереги жок. Буга төлкө энергия керек, тил керек, ум керек. Мына ошол көлдө кайбирендер кырылгандан ошентип эме бийлик сүстүү химия жүрдү дегендей болуп атат. Криминалдар өзүнчө бийлик болуп алыптыр. Кийин өзүчө айтат. Криминалдардын күнү бүттү, пендечилик закон жок болду деп байланыш болду. Кыргыз дүйнөгө ок болду. Арыстан Алайдын эмгеги акталды, байлыгы сакталды, касиети бааланды, жаңы кыргыздар ойгонду. Арыстан Алайга ишенген мамлекеттери көбөйдү, аттуу баштуулардын иши Жан Кудайга түштү, криминалдардын күнү бүттү, пендечилик закон жок болду. Арыстан Алайдын ою, сөзү, көзү ок болду деген байланыш болду. Закон чыкты ошондой. Ошондон бери Ташиевдин түрмөсүнөн эсен менен 2 киши өлдү болду. Ага ким күнөөлүү? Ким себепкер? Көрдүңүзбү, ушундай эле дооматка калып кетесиздер. Мен Абдылдаевдин тыяласын кийген энергия кудаймын. Мен кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булакмын. Мен 6 катар ааламды, 7 катар жерди, адамзаттын бүтпөс чыныгы сапарын сактоочу асказоомун. Мен чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, адам эмнеде керемети бар экенин, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сотмун. Революция кылам дегендерди атып коем деп Ташиев генерал айтыптыр. Кыргызды коркутуп башкарбайт, мокотуп башкарбайт. Кыргыздын көктөн буйрулган укугу көп деп сыйкырлап коет. Акайып кетсин деп 5 эжекке чыкканда акайып кеткен. Бакиып кетсин дегенде кеткен, жөнө сыйкырлап коет. Сооронбай кетсин деп менин өзгөчө өскөн, ар жактан буйрулган эжекелерим чыкканда азыр да ошол мезгил келип калды. Кудайдын да бир кыры бар, ал сот. Кудайдын бир кыры бар, ал ок. 99 аты бар дегендей. Ось. Ошого каралып асман, жер, арбай, адамзат айланат. Кудайдын бир кыры бар, Арыстан Алайдын от, энергия. Кудайдын көп кыры бар, жаңы Кудайдын. Кудайдын да бир кыры бар, адамзаттын энеси, атасы жана сезим туюму дейт. Мен эне ата катары өткөн жумада өзгөчө ушул бийликтегилерден 100 эсе таса өскөн, өзүн тааныган, периште талган, периште жаны кийип алган кыздарды жөнөттүм эле. Салам айтып койгула Садырга, бийликтегилерге, же келеби, же бир кенен жерге отуруп алып мен бул программаларды көрсөтөйүн. Эне ата катары. Бурулуш кылып кетпесе, мындай ичимдеги күч, аябай бийлик ачуусу келип атат. Мен көрүп атам да. Тез эле бир нерсе болуп кеткен атат. Дедим эле анан ооба демиш болуптур жардамчылары. Бирок кабарлашкан деле жок, бирок эне ата катары куткарып коеюн, эне ата катары өстүрүп коеюн, эне ата катары эскертип коеюн деген мен милдетимди аткардым. Мени эч ким эчтеке кыла албайт. Баягы улак кесинде, кулун кесинде, тай кесинде жеп коюшу мүмкүн, карышкыр. Айгыр болгондо жей албайт го, анысы кандай бай болуп алган адамдар көп мен арамда.
керек болсо ааламды сиңирип, табиятты бейишке айлантып, чоң энергияга айлантып алгам мен. Ошондуктан кечээ көрдүм ушул байлар менен бийликтегилердин кырсыктап атканын. Анан неге мындай болуп атат деп ойлонсом, асмандын, жердин, батыш чыгыштын огу ойсу арстан алай делет. Медицина, диндин, байлык, бийликтин ойсу арбай периштенин, арбайлардын, адамзаттын ойсу арстан алай делет. Анан бул байлык, бийликтин ойсу кандай болот экен деп жүрсөм, аң сезимлер бийик болбогондон кийин арбайлык, улуулук сыпат болбогондон кийин силердин бийликте отурганга укугуңар жок экен. Ушундай чечим чыгып кетти кечээки күнү. Кече 26 беле июнда. Байлык, акча ак адамдан, куту бар адамдан орун табат экен. Эми байлардан байлык кетет, же жаны кетет. Бийлерден бийлик кетет, же жаны кетет. Ушундай бир чоң эсеп болуп кетти. Төргөтүңүз, аксакал дейт. Анын аксакалдын дагы эч ким жок беле улуулардан деп укугу бар төргөткөнгө. Ал бир орун. Анысы кандай? Ошол бийликте отурган адамдардын укугу бүтүп калыптыр да, бийликтин, байлыктын ядросу дегендей. Ал бир отко айланып кетиптир. Ал бир энергияга айланып кетиптир, ал тактыларчы. Укугу болбогондон кийин жип коет экен. Байларда да ушундай болуп кетти. Дүйнөдө дагы. Эми көрөсүздөр, бул көрүнүш деп баштайт. Ошондо бизге саясатчы керек эмес экен, бизге жол башчы керек экен. Бизге багыт көрсөтүүчү адам керек экен деп изденип каласыздар. Сүйлөсө сөз көп. Ошондуктан криминалдардын да күнү бүттү. Криминалдык система менен башкарган мамлекеттердин да күнү бүттү. Азыр чыныгы адамдар, чыныгы кыргыздар ойгонуп баштайт. Мен ошо чыныгы адамдарды аябай кароого алып койдум, ошо сыртынан эле. Дух берип коем. Ошондуктан ал коркутуу, мокотуу менен бийлигиңер сактап кала албайсыңар. Арстан алайдан адамзат жанын сурап келет, бата сурап келет, аркасынан чуркайт деген билдирүүлөр бар эле. Көрсө, азыр эски аял эркек, байлык, бийлик деген жаныңар менен алыс барбайсыңар. Бул эми болуш чындык. Дагы эми оюмду топтоп, официальный пресс-конференция берейин деп ойлоп атам. Бул бийлик кандай болуш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин деле мындай жооткотуп айтып келгем. Бирок мындай ичимдеги күч титиреп калды да. Мындай баягы кыжаалат болуп, кара жинне тийгендей болуп калды. Ошондо эле бир силкинүү болуп кетчү эле. Рысбек Ахматбаевдин арбагы келди эле 2020-жылы. Анан эшиктен бирөө сүйрөп мындай жөлөп түрүлө экен, анан жөлөп келатыптыр бир абашка киши. Анан эшиктен кирип келди, мага келатыптыр. Анан ар жак мынантип типтирип турат экен. Анан мен айтып атам, бул адам эмес эле арба экен деп. Анан өлүп калган деле билбейм анан. Кийин ойлонсом өлүп калган экен анан. Ошо Рысбек Ахматбаев бул жөн адам эмес экен. Мен ошонун арбагы келгенден кийин сокемени сүзгөндөн ошо Кыргызда жанагы пандемия болуп 2020-жылы. Бийлик арстанлай сөт химия жүрөт болуп кеткен. Азырда мен ошондой күчтүү арбайларды ошо криминалдарга жөнөтүп койдум да. Мен эскертип коем. Анан көрөсүздөр го, анткени мен өпкө болуп өкүргөндөн кийин анан улуу күчтөр эсеп чыгарат. Ошон үчүн бир эскертип коеюн дедим. Баягы каршы чыккан ажыларга, аалымдарга да айткам го, Чубак, Максат ажы жана башкаларга. Мен силерди мындай личный пример кылып коем силерди кийин депчи. Арстан алай көктүн өзү, көктүн сөзү, көктүн оозу, көктүн ою дейт. Мен көктүн, корпусун көктүн гана ролун аткарып атат. Көк кийбесе адам ушинтип сүйлөйбү.
Сөзү закон болобу, көзү көңүлү закон болобу? Ошондуктан бир эволюция бүтүп атат да. Кааласаң, каалабасаң дагы. Эски аял эркек жашоо, эски агым дин, эски медицина эч нерсе жардам бербейт эми. Байлык, бийлик, азыр адамзат кыскасы туура эмес эле эски эле бир жашоодо жашап атат. Ошонун баарын күнү бүттү. Жерде тозок көбөйгөндө кыргыз көктү көздөй көтөрүлөт. Ошол тозок болуп кетти жердин баары. Көрүнө тозок болуп кетти. Жок, менин башка багытым бар. Мен куткарып кетем десеңер, аны да кубалы. Куткарып кетсеңер, муну да көрө жатабыз. Бирок жеке кызыкчылыктан мурун келечекти ойлош керек. Баягы куткарып калууну ойлош керек. Менден кетпеди дегендей болуш керек. Бийликтегилер. Живой пример болуп каласыңар дегендей, личный пример болуп каласыңар. Меники эскертип гана коюу. Мен адаммын. Кудай адамды кийип келди. Ошон үчүн анын тилин, анын умун, анын кадамын пайдаланып атат. Мен ошо бир кырым элчилик, бир кырым сынчылык, бир кырым сот, бир кырым ок, энергия толтура менин кырларым. Мен ошол могу сүрөттөгүдөй берилгендей Арстан алай бул түндүк болсо, уук болуп ага саясатчылар, адамзаттын саясатчысы, мейли Американыкы, Россияныкы, Европаныкы баары бир биригет. Сен эле эмес. Арбайлар, калыстар дейт. Мен караларды ойлопмун, бул калыс балдар болуш керек деп. Жок, баларын кийин окусам, өз кызыкчылыгы жаман көп экен. Значит, ошентип бүтүш керек да. Ошентип эски күн бүттү. Ар бир кадамыңар азыр арбыбай, тапканыңар жукпай эле кырсыктап кете бересиңер. Мен багыт бергенге менин милдетим. Кудай ошондой кызматта экен, ааламды, адамзатты, табиатты сактоочу, жоктон бар, бардан жок кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өспөсө өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу бир энергия. Ошондуктан мен даярмын багыт бергенге. Ата эне катары. Мен бүгүнкү эле Садырга айтып аткан кебим жок. Муну Атамбаевдин убагында да аракетти кылган. Күбө ал. Бакиевдин убагында дагы катымды, китебимди көтөрүп алып, Акаевдин убагында да катымды, китебимди көтөрүп алып. Анткени жол ааламдан берилгенден кийин баягы свет келсе берет да провод. Ошо провод катары мен кызматымды кылдым. Корпусум ошол энергия өткөргүчкө өттү. Анан болбой калгандан чечим чыгарууга туура келип калды бүгүн дагы. Бар болуңуздар.